Күнүмдүк жашообуздагы сүннөттөрдөн Жабир ибн Абдилладан рываят кылынган хадис. Мына ушул хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Кайсы бир киши үйүнө кирген кезде бисмиллах деп Аллахты эстеп кирген болсо, жана тамакка отурган кезде тамагын бисмилла деп жеген болсо, бисмилла деп баштаган болсо, шайтан айтат экен: бүгүн биз үчүн бул жерде түнөө дагы жок, жана тамак дагы жок деп шайтан ошол үйдү таштап кетет экен. Кайсы бир инсан үйүнө Аллахты эстебей, бисмилласыз кире турган болсо, жана тамакка отурган кезде Аллахтын ысмын эскербесе, бисмилла деп айтпаса, шайтан айтат экен: бүгүн мына ушул үйдө биз үчүн түнөө дагы бар, жана тамак дагы бар деп ошол үйдө шайтан түнөп калат экен. Аллахтын ысмы эскерилсе, ошол жерден шайтандар качып кетет. Аллаху а'лам бис-саваб.